Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору адаттагыдай эле анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Көңүл ачуучу интеллектуалдык теледолбоорубузду баштамакчыбыз жана дароо эле конокторубуз менен сиздерди тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда бүгүн ушундай жакшынакай бир чөйрөдөн келген адамдар отурушат. Дароо эле сиздерди тааныштыралы. Эрлан Жумабеков, кол чалуулар, радио алып баруучу, үн коштоочу. Эрлан, кош келиңиз. Жана чындыгында азыркы учурда сиздердин баракчаңыздарда 15 миңден аттуу ушул катталуучулардан өйдө десек болот. Оймолор аттуу аккаунтун алганда. Чындыгында айта кетиңизчи, каармандардын үнүн коштоодо эң кыйыны эмнеде? Эң кыйыны болсо бул образды берүү. Бир туруп сени өлтүрүп кетет, бир туруп жалажан кылып салат. Эми үн артын, кадр артында болсоң дагы, ошол эмоцияны үнүң аркылуу беришиң керек болот. Ошонусу кыйыныраак. Радио алып баруучу болуп туруп, актерлук чеберчиликке ээ болуш керек экен да. Ооба. Харизма күчтүү болуш керек. Чындыгында айта кетиңизчи, радио алып баруучуларга ар кандай сунуштар түшөт? Кандайдыр бир ушул роликти үн коштоп кетүү же кандайдыр бир тасманы десек болот. Ар кандай ушундай сунуштар түшөт. Кандайдыр бир ушул сунуштарга баш тарткан учурлар болду эле жана эмне себептен? Баш тарткан учурлар болгон. Эми башка радиолордун роликтерин окуган болбойт, мисалы, бир радиодо иштеп атсаң. Ошондой учурлар көп кездешет. Анан продюсерден уруксат сураш керек. Кээде айтпай эле окуп берип койгон күндөр болгон. Алдын ала кечирим сурайм. Жумуштан чыгарып ийген жокпу сизди? Жок, чыгарган жок, билбей деле калды. Кичинекей эле компаниялар болчу, аты чыкпаган компаниялардыкын роликтерин окуп берчүбүз. Жакшы. Чоң рахмат жообуңузга. Сиздин бүгүн командалаш адамды тааныштырып кетели. Жаныңызда Гүлжамал Нурбекова, радио алып баруучу, диджей, кол чалуулар. Гүлжамал, кош келиңиз. Айта кетиңизчи, кесип тандоодо аң сезимди тандаш керекпи же ушул радио алып барууда кокустук болуп калдыбы? Кокустук деп айтпайм, бул балким тагдырдын жазганы болсо керек. Анткени кичине кезимден эле өзүм алып баруучу актриса болгум келчү. Анан азыр дагы ошол жолдо бараттым десем эч эле жаңылышпайм. Журналистика факультетинде окуйм. Негизи эле радиого келип калгандын себеби азыр Манас радиосунда диджей болуп эмгектенип турган учурум. Негизи өзүмдүн практика кылыш үчүн, өзүмдүн үнүмдү, өзүмдүн журналистикалык чеберчилигимди арттырыш үчүн келип калдым десем жаңылышпайм. Актерлор мисалы профессионал болууда кандайдыр бир кумирлерди тутушат. Радио алып баруучуларда барбы? Сиздин мисалы кумириңиз барбы? Албетте бар. Анткени мен радиону эң биринчи Эльмира Турсуналиевадан тааныгам. Аны көрүп, ал экөөбүз ошол Эльмира Турсуналиева эже дагы мен окуган мектепте окуп кеткен, ошол жактан үнүн угуп, анан мен дагы ушундай болгум келет деп кыялданып жүрүп, азыр радиого келип калгам. Эң сонун. Чет өлкөлүк радиолорду угасызбы? Чет өлкөлүк, чынын айтсам, жок. Укпайсыз? Өзүбүздөн эле укам. Кыргыздардын эле десек болот, эң сонун. Биздин ар бир команданын аталышы болушу керек жана сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңизчи. Биздин командабыз Феста FM деп аталат. Феста деген бул орусча радость дегенди түшүндүрөт. Бул команданын атын сиз жок эле коюп койгом. Ошого таң калсаңыз керек. Негизи FM деп бул радионун жыштыгы, ал эми Феста бул радость. Эң сонун. Феста FM командасы жана биз албетте Феста FM командасынын сөз түрдө теңтайлашуучулар менен таанышып кетели. Сол тарабында Токтоюбу Эркинбек кызы, диджей, радио алып баруучу жана үн коштоочу актер айымыбыз. Кол чалуулар, кош келиңиз Токтоюбу. Саламатсызбы, рахмат. Эми дароо эле Эрлан менен маек курганда оймолор тууралуу талкуулап кеттик жана балким телекөрүүчүлөрдүн арасында дал ушул уюм, ушул аккаунт эмне үчүн ушул курулганы жана деги эле оймолор бул эмне экендигин бизге айтып бериңизчи.
негизи эле ошо оймолор дегенде Кыргызстанда баарыбыз билгендей эле кыргызча үн коштоочу эч кандай бир телеканалдардан көп көрбөйбүз. Анан эң башкысы бизди ойлондурган нерсе анын сапатына дагы начар экендигине кейибиз. Анан эң алгачкы биздин максатыбыз Кыргызстандагы номер биринчи эң сапаттагы, жогорку сапаттагы үн коштоону кыргызча чет элдик кинолорду, чет элдик мультфильмдер десек да болот. Аларды кыргызча вариантын элдерге түшүнүктүү кылып, жөнөкөй тилде тартуулоо болуп эсептелинет азыркы учурда оймолордун максаты. Командада канча киши бар? Командада бизде азыр 6-быз, жетебизби жок? Бизде топтоп кетейин уруксат болсо. Албетте. Командада 13 адам бар. 13 адам. Эң сонун. Анан бияктан көрөрмандар деле эметип айтса керек, оймолор эмне үчүн токтоп калды депчи, биз дагы бир нече долбоордун үстүнөн иш алып барып жатабыз. Анан ошол долбоорлор бүткөндө оймолор курамасы Кыргызстан боюнча кастинг жарыялайт. Анан кандай долбоорлор деп сурап атсаңар, ал кастингде билип алсаңар болот демек. Эң сонун. Негизи актер бизди үн коштоочу адамдар, анан камера сыртындагы звукту караган, ошондой көптөгөн адамдар бар. Токтобой, буга чейин сиз айтып кеттиңиз. Көпчүлүк адамдар биздин ошол телевидениедеги которулган тасмалардын сапаты анча жакшы болбогондуктан биз ушундай жакшы сапаттагы үн коштоону чагылдырып жатабыз деп айтып кеттиңиз. Кандай деп ойлойсуз? Эмне себептен да ушул телевидениеде ушундай абалда болуп турат десек болот? Эми ал ар бир телеканалдын өзүнө жараша болуш керек, себеп дегенде ал биринчи которуп турчу киносуна дагы көз каранды, себеп дегенде ал Америкадан келсе, Орусиядан келсе, аны которгонуна жараша болуш керек. Анан эң негизгиси бул жерде техника ана эмес, ал жерде үн коштогон адамдардын да сапаты маанилүү. Ошону жеткире которуп бере алабы, жеткире эмоциясын түшүндүрүп бере алабы, ошол эң башкысы болуш керек. Эң сонун. Эң негизгиси команданы жакшы түзүш керек болуш керек. Жоңузга рахмат. Жаман командалаш мырза менен сизди тааныштырып кетели. Бектур Калиев, радио алып баруучу, кол чабуулар Бектур. Рахмат. Бектур, сизге ушундай кызыктуу суроо бергим келип жатат. Эфирдеги жана жашоодогу тембриңиз бирби? Эфирде эми албетте мисалы үй бүлөлүк адам болгон себептеринен мисалы балаң менен ойнотконда айнанайнанайнанай келе кой, кел бери депчи башкача эле мисалы. Ал эми мисалы радиодо жаатында жүргөндө ассаламу алейкум урматтуу достор, баарыңыздарга кутман таң каалайм деп мисалы жана мисалы эмоцияны кошуп десек болот. Подача мындайча айтканда үндү бийигирээк көтөрүп, ал эми мисалы озвучка кылып жаткан кездерде үн коштоодо такыр башкача болуп кетет. Чындыгында мен телекөрүүчүлөргө айта кетейин, сиздердин ар бириңиздер менен сүйлөшүп, өзүңүздөрдүн ушул ар бирөөңүздөрдүн үнү уникалдуу экен десек болот, өзгөчөлөнүп турат. Чындыгында радио алып баруучу экениңиздерди дароо эле байкап койсо болот. Көпчүлүк адамдар өз үнүн укканда, мисалы мен алайын, эч нерседен коркпой туруп, өз үнүмдү уккандан кийин, жаздыруудан кийин жактырбаймын да. Сиздин тажрыйбаңызда кандай? Радио алып баруучулар өз үнүн жактырышабы? Андай эмес го, эми баарында эле билбейм, ушунчалык эле өзүн сүйгөн адам болуп кетпесе эле, бирок негизи ушул нерсе жакшы өнөрдүн бири да, мындай кандай десем. Мисалы өзүн укканда сөзсүз түрдө кемчиликтерин табуу аябай сонун нерсе да, себеби дегенде ошол кемчиликтин артынан баары бир иштей баштайсың да. Албетте өзүң да мындайча айтканда көтөрүлөсүң. Эң сонун. Жооңуздарга рахмат жана командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кеттиңиздер. Биздин команданын аты Үндү FM деп тандап алдык. Себеп дегенде экөөбүздүн тенибиз сонун, ошон үчүн Үндү FM. Эң сонун. Биз дагы телекөрүүчүлөргө айта кетели, сиздер байкагандай эле бүгүн радио алып баруучулардын, диджейлердин ортосундагы таймаш болмокчу. Кимиңиздерге эле ойлонуп болуш керек, азыр Үндү FM же Fest FM утуп кетеби? Баары алдыда, бирок ага чейин айта кетели, жеңишке эң ушул жакшы мотивациялардын бири эмне деп ойлоп жатсаңыздар, албетте Nitra энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Nitra энергетикалык суусундугу. Nitra күч кубатыңды башкара бил. Эмесе салт боюнча Халва шоу теледолбоорун тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Ар бир командадан бир киши бул оюнга катыша алат, экинчиси жардам берсе болот. Эң негизгиси биздин максималдуу түрүндө суроолорубузга дал жашыруун тамгадан жооп берүү. Негизги шарттардын бири сиздердин жооңуздар кайталанбашы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана Fest FM же Үндү FM ким биринчи баштап берет? Үндү FM баштайт. Үндү FM баштайды. Үндү FM баштап берет. Жакшы. Эмесе кимиңиздер жооп бересиздер? Сиз жооп бересизби?
Бектур жооп берет. Токтогул, Бектур кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, сиз сөзсүз түрдө жардам берсеңиз болот. Суроолор ойдон келбеген суроолор болот. Ошондуктан бардыгына даяр болуңуз. Даярбызбы? Баштадык. 1,5 мүнөт убакыт берилет биздин командага. Команданын жашыруун тамгасы М тамгасы. Бектур. Даярбызбы? Кеттик анда. Электр энергиясын ким ойлоп тапкан? Михаил. Аба эмнеден улам бузалат? Мантыдан. Таиландда эмне кылуу болбойт? Манга жасаган. Самолетто эмне жесе болот? Манты. Кайрайтса болобу мантыды? Болбойт. Мармелад. Эң сулуу айым. Мен. WhatsApp'ты ким ойлоп тапкан? Мамыт. Дасторкондогу тарелкалардын ордуна эмнелерди коюуга болот? Миксер. Стадиондо адамдар эмне кылышат? Матраимовду көрүшөт. Эң даамдуу соус. Эң даамдуу соус. Манго. Эң даамдуу соус. Кабыл алам. Манго. Айыл Мандарин. башчысы эмнени кыялданат? Кандай дейсиз? Айыл башчысы эмнени кыялданат? Айыл өкмөтү десек болот. Эмнени кыйламын? Мэр болгон. Индиялыктар лидерин кантип аташат? Мишель. Ырчыга эмне кылууга мүмкүн эмес? Марого. Бегиш эмне тууралуу кыялданат? Ким? Бегиш. Бегиш. Мая уну. Шыпыргыны ким ойлоп тапкан? Мирбек Атабеков. Барсетканы каяктан сатып алсам болот? Мал базардан. Эртең менен сизди ким ойготот? Мамам. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Виктор, кандай деп ойлойсуз? Чындыгында стадиондо адамдар эмнени кылышат? Матраимовду көрүшөт. Эмне кылмадык. Кайсы суроо эсиңизде калды? Ошол анан жана ошондой эле мал базардан. То есть эмнени сатып алса Менин оюмча Эрландын оюнда эң сулуу айым деген чындыгында суроо эсимде калды деп ойлоп жатам. Аябай күлүп жиберди, бирок байкасаңыздар бул жакта Гүлжамал дагы жардам бергенге жетишти десек болот, бирок сиздер карама каршы команда экениңиздерди унутпаңыздар. Демекчи тең тайлашуучуларга биз кезекти берели. Festa FM командасына Festa FM кимиңиздер жооп берет? Жооп берсин. Кыздын чачы кырчачы. Сизди азыр Эрлан түртүп койду окшойт, Гүлжамал. Өзүң жабыс деп коелучу да. Албетте колдосоңуз болот, Эрлан. Сиздерге Festa FM командасына Н тамгасы берилет. Алыс кетпей Н тамгасын сиздерге даярдап койдук. Даярбызбы? Ооба. Кеттик анда. Депутаттарды ким коркутат? Наркоман. Мантыны ким ойлоп тапкан? Наринай. Сүйүктүү футболистиңиз? Нести. Эң даамдуу калемпир? Норка. 1 миллиард сомго эмне сатып алуу керек? Нан. Гир самыны кайдан пайда болгон? Нидерландияда. Америкада жашоо үчүн эмне кылуу керек? Нан деш керек. Кайталанбаш керек. Ногти жасатыш керек. Капюшонду ким ойлоп тапкан? Наргиза. Бариста эртең менен эмне ичет? Нокто. Жакшы көргөн китебиңиздин аты кандай? Негесен. Дарыгерлер анализдерден кийин эмне дешет? Не переживайте. Офтальмолог эмне кылат? Офтальмолог. Носорогторду карайт. Айдоо күбөлүгү жок ким үйрөтөт? Айдоону күбөлүгү жок ким үйрөтөт? Нарынбек. Лицей деген эмне? Лицей. Насип бере турган. Иттер көбүнчө эмнелерди жешпейт? Нока жешпейт. Оливьени майонез менен таттууну идеясы кимден чыккан? Ньютондон. Мексиканын борбору. Недели. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Кайсы суроого жооп узатуу кыйын болду? Айдоочу билбелеп. Ооба, айдоочу. Кандай деп ойлойсуздар? Айдоочунун күбөлүгү жок ким үйрөтөт? Дегил айдоону десек болот. Күбөлүгү. Жакшы таанышпай келер.
кошуналар. Жакшы. Эмесе келиңиздер тамга жегич оюнун дароо эле жыйынтыктайлы. Буга чейин биз айткандай эле көп суроолорго, максималдуу түрдө суроолорго жооп берген команда 1 халва балга ээ болмокчу. Жана тамга жегич оюнун бизде Үндү ФМ командасы ачып берген. Виктор 16 суроого жооп узатыптырсыз. Азаматсыздар. Эмесе Феста ФМ болсо 17 суроого жооп узаттырсыздар. Кол чабуулар. Азыркы учурда тамга жегич оюнунун алкагында 1 халва балды биз Феста ФМге кармакчыбыз. Жыйынтыкта 1-0. Биз болсо Үндү ФМге чамдаңыздар демекчибиз. Кийинки оюнубуздун аталышы Ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы, жана бир команданын катышуучусу үйдө отурат имиш деп коелу. Экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ адам дал ушул командалаш кишиге келди десек болот. Биздин экранда ар кандай кесиптер пайда болмокчу, жана ал сөздү атабастан дал командалашка түшүндүрүп берүү керек сөз менен. Эң негизгиси кол менен көргөзүп, кыймыл менен бул жакта иштегенге болбойт. Сөз менен гана түшүндүрөсүз. Жана ар бир командаға 1,5 мүнөт убакыт берилет. Эң негизги шарт бул жакта ким бул деген сөздү айтып туруңуздар. Азыр Феста ФМ дал ким бул оюнун ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле оң тарапта Гүлжамал айым отурат. Гүлжамал дал ушул кесиптерди тапканга аракет салат. Жана ким бул деген сөздү суроону сураганды унутпаңыздар. Виктор Эрлан болсо, кечирим сурайм. Эрлан дал ушул кесиптерди түшүндүрүп берүүгө аракет саласыз. Даярбызбы? Даярбыз. Команда даяр, Феста ФМ 1,5 мүнөт убакыт беребиз. Ким бул оюну? Анда эмесе кеттик. Ким бул? Ийне жипке байланыштуу. Тигичи? Азаматсыз. Ким бул? Мугалим? Турая? Туура. Ким бул? Бул адам кайтарып. Карылчу? Азаматсыз. Ким бул? Бул эме дейт. Кийинкисин кетирсек болобу? Кийинкисин сурап жатышат. Бийик жерлерди багындырат. Альпинист? Азаматсыз. Ким бул? Бул адам болсо эме кылат. Бактылуу мүнөттөрдү чагылдырат. Сүрөтчү? Фотограф? Видеограф, мобилограф? Каалабыз. Бул адам жарнамалайт. Рекламщик? Реклам. Жарнамачы? Жарнама? Кийинкиси. Кийинкиси. Ким бул? Бул адам так. Түшүндүрөбүз. Простой карандаш менен көбүнчө иштейт. Сүрөтчү? Художник? Эң сонун. Ким бул? Бул деген самолетто көбүнчө Пилот? жок. Стюардесса? Ооба. Азаматсыздар, кол чабуулар, убакыт бүттү. Эмне себептен 4-чү сөзүбүздү түшүндүрө албай койдуңуз? Машинист аттуу. Машинист эме болуп калды го дейм. Кыйыныраак болуп калды дейсизби? Ошо айдоочуга келгенде жана көлүк, машинист дегенде өтө бир көйгөйлүү темалардын бири окшойт. Жана эң эле ушул оңой кесиптердин бирин Гүлжамал таппай калды десек болот. Азыркы учурда аябай актуалдуу кесиптердин бири десек болот. Маркетолог аттуу сөзү болчу, жарнамачы деп айтып кеттиңиз. Жана азыр байкасак, Биктур бул жакта Эрланды үйрөтүп жатат, эмесе тең тайлашуучулар деги эле кандай жооп берет экендигин жана канча сөздү табат экендигин келиңиздер чогуу санап көрөлү. Ким бул оюнун Үндү ФМ командасы улантууда азыр токтообү дал кесиптерди түшүндүрүүгө аракет салат. Кесиптерди болсо Биктур тапмакчы. Үндү ФМ даярбызбы? Даярбыз. Утабызбы? Ким бул оюн? Албетте. Эң сонун. Баштадык анда. Ким бул? Бул бизди мектептин окуткан сиздин эң жаман көргөн мугалим. Көбүнчө сууларды куюп ар кандай эксперименттер жасап. Химик. Азаматсыз. Бул болсо Бул сиз ким? көп жашаган үй кабаттарды карайт.
үйүңүзгө келип уну төлөгүлө тигин төлөгүлө деп айтып налоговщик. жок көп кабаттуу үйлөрдү карайт. Аял болот, көбүнчө аял болот. Дизайнер. Аял болот, көп кабаттуу үйлөрдү карайт, анан короонун акчасын чогултуп жүрөт дайыма. Кийинкиси. Кеттик. Бул болсо өзгөчө музыкалык аппарат, аны менен чечеткенде башкача үндөр чыгат, оор болот. Оор. Музыка тиешелүү, э? Музыка тиешелүү ооба. Кийинкиси. Түшүнүктүү. Жүктөрүңүздү эки жака көтөргөнгө жардам берет. Мисалы, Сумкамды көтөргөнгө. Базарга бардыңыз, көп товар алсаңыз, ооба. Кийинкиси. Азыркы учурда көбүнчө үй куруучуларга андан тышкары ошонун эң жалпы аталышы кандай болот? Негизи эле ушундай тармактар башкарган адам. Өндүрүштөрдү башкарат. Архитектор. Өндүрүштөрдү башкарат. Ушундай факультеттер бар. Ошонун баарын бириктирип, кандай факультет айтсак болот? Мисалы, строитель курган компаниянын жетекчиси кайсы кесипти окуйт? Кайсы факультет? Архитектор, дизайнер. Ошонун баарын бириктирген. Ошонун баарын бириктирген кийинкиси экен да. Бул болсо президенттин жардамчысы, экинчи президенттен кийинки адам. Вице-премьер-министр. убакыт бүттү. Виктор эмне болуп кетти? Билбейм. Токтой ушунчалык жакшы Көзүм каралып мындай чөңүп кетип эле айтып аткан сөздөрүн мээме кирип, биягынан кирип, биягынан чыгып элечи. Мен сиздердин экинчи сөзүңүздөрдү кабыл албайм. Анткени жүк ташуучу аттуу сөз болчу, сиз ташкистти айттыңыз. Жана дароо эле түшүндүрүүдө жүктөрдү ташыйт деген сөз болуп кетти да. Атын атабаш керек болчу, бирок азаматсыздар. Токтоо азамат, чынында Виктор жакшы таап албай койдуңуз. Дароо эле биздин ким бул оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Fest FM баштап берген жана 7 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Экинчи команданын жүк ташуучу ушул сөзүн кабыл албаганда сиздер бир сөздү туура таптыңыздар. Чамданыңыздар. Азыр болсо жыйынтыгында 2-0 алдыда бизде Fest FM командасы келе жатат. Кийинки оюнубузду биз баштамакчыбыз. Оюнубуз Алло Доске деп аталмакчы. Алло Доске оюнунда биринчи кезекте биздин теледолбоордун дегеле катышуучуларына уюлдук телефон жана ишенимдүү дос керек болмокчу. Эмне себептен? Анткени биздин экранда пайда болгон суроолорго катышуучулардын албетте достору жооп бермекчи. Уюлдук телефондун жардамы менен эң негизгиси ар бир командага сиздердин досуңуздар менен сүйлөшүүгө 30 мүнөт убакыт берилет. Жана досуңуздардын аты албетте тең тайлашуучулар чечет десек болот. Биринчи тамгасын бири-бириңиздерге тамга бериңиздер. Контактылардын арасында досуңуздардын аты ошол тамгадан башталышы керек. Келиңиздер Fest FM, Үндү FM-га тамга берип коюңуздар. G тамгасын берелибиз. G тамгасы, Үндү FM, Fest FM-ге. К тамгасын. К тамгасы. Эмесе буга чейин бизде Fest FM экинчи оюнубузду ачып берген. Азыр болсо биз Үндү FM-ге мүмкүнчүлүк бермекчибиз. Сиздерге Ж тамгасы берилди. Экөөңүздөр тең албетте улук телефонду алып, телефондо дегеле ушундай Ж тамгадан башталган досуңуздар бар экенби байкасаңыздар болот. Издей бериңиздер. Эгерде бир эле киши чалат, бирок балким Жыдан Виктордун ошо контакттын арасында досу жок болуп калышы мүмкүн. Албетте токтогуп сиз дагы чалсаңыз болот. Кандай деп ойлойсуз? Балким сизди сактаган эместир. Балким. Атайын албай жатабы же? Виктор чалат. Же башка тамга албай жатат окшойт. Келиңиздер башка адамга чалып көрөлү. Тамгабы же тамга бересиңерби же башка чалабы? Аны тең тайлашуучулар чечет. Эгерде башкага эле ошол эле бирок же. Эгерде тең тайлашуучулар тамганы өзгөрткүсү келсе, албетте мүмкүнчүлүк берем десе өзгөртсө болот. Бизге суу бердиби же кылы? Байкасаңыздар, К тамгасын аябай көп ошо кыргыз аттарынанчы. Ж тамгасына аз окшойт. Эрлан, кандай деп ойлойсуз? Жок, бизде көп эле негизи кыргыздарда. Жеңиш, Жанышбек. Жомарт. Жомарт эч кандай эмес келип калган депчи. Жолдубек. Жок. Чалчышат. Азыр мүмкүнчүлүктү сиз токтогуу көрүп жатасыз. Ооба, меники дебатка чогуу барабыз байке. Атыңыз? Аты? Мен Жомарт. Жомарт. Жомарт бекеге чалабыз азыр.
Жакын арада сүйлөштүңүз беле Жомарт байке менен? ооба жакын арада көрүшкөнбүз. От болуш керек. Алло, кандайсыз? Алло. Кыргызстанда канча мектеп бар? Алло. Кыргызстанда канча мектеп бар? Жопоркосов. Варианттарды Мисалы 2333, 2000, 2999. Үчөөнүн бирисин айтсаңыз? 2333. кабыл алабыз. Кийинкисине? Бир эле суроо. Коштошобуз Жомарт байке менен. Бир эле суроо белет, бир эле анткени суроо. 30 эле секунд убактыбыз бар. Ошол себептен жана өзүңүз кандай деп ойлойсуз токтобой? Кыргызстанда канча? 333 болуш керек. Сиз макулсуз. Виктор сизчи? Мен ушунча көп экенин билбеп турмчу. Канча 2000ге деп жеткенде ойлодуңуз тандап эле? атам да чынында. Канча мектеп бар деп ойлодуңуз эле? Ошондой эле болсо керек. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт? Балким жоопту билесиздер. Баттан каралса болот да. Болжол менен жазылган да же толук түрдө ушундай. Толук түрдө. Толук түрдө. Биз эми экинчи вариант алабыз, Б вариант. 2000 деп бар. Жакшы. Эң сонун биз болсо бирок Жомарт мырзанын гана жообун кабыл алабыз. Биринчи кезекте Жомарт мырза бизди көрүп калса сизге салам жолдойбуз, ысык салам. Экинчи кезекте ыраазычылык билдиребиз жана туура жоопту азырча угуп коелу. Өткөн жылдын октябрынан бери Кыргызстанда мектептердин саны 37ге көбөйдү. Ошондо 2296дан 2333кө кол чабуулар туура жооп. Жомарт мырза, чоң ыраазычылык сизге. Эмесе тең тайлашуучуларга өтөлү. Сиздерге К тамгасы берилген. Кимиңиздер чаласыздар? Кимге чалабыз? Гүлжамал? Мен дагы тренерим дебаттагы Канат байкеге чалам азыр. Уктап жатпаса мени алат. Динамиктик көз коюңуз. Дебаттарга катышасызбы? Ооба. Чынында дебаттарда ушу машыктыруучу бар экендигин билбептирмин. Эң сонун. Канат мырза менен качан сүйлөштүңүз эле? 40 жыл. Көптөн бери сүйлөшө элек болчумун. Албайт окшойт да, таң калып атат окшойт. Келиңиздер, башка бирөөгө чалып көрөлү. Эрлан, жардам бериңиз. Биз эми бирөөгө чалып көрөлү, Канат байке деген. Канат байке. Ошол эле Канат байкеге дейсизби? Ооба. Жок, башка Канат байке. Байкеңиз болот. Же болбосо Алиев деп тур, мага чалып. Жок, эми мындай эле байкебиз болот. Тааныш. мындай эле байкебизге азыр чалабыз. Канат байке. Кандай деп ойлойсуз, алабы? Албайт го дейм. Сетинде бул эме киши болчу, башка бирөөнө чалып көрөйүнчү. Азыр К тамгадан башталган баардык досторубуздан өтүп көрөт окшойбуз. Эси жок болсо мен да чалып көрөйүн. Сен чалып көрөрчү. Токтоого келсеңиз, Гүлжамал азыр өзү жардам бермекчи. Дагы албай койбосо эле. Азыр Кимге болсо чалып атабыз? мен группалаш курбу кызым Кундузга чалып жатам. Кундузга. Чындыгында айымдар жооптураак болот да уюлдук телефонгочу. Дароо эле ал кабыл алышат да. Балким Кундуз жок. Калды жок. Алло, Кундуз, привет. Кандайсың? Кундуз, мен сага суроо берем, азыр мага жооп бере салчы. Кыргызстанда канча университет бар? А варианты 75, Б варианты 55, В варианты 64. Канча университет бар? 75, 55, 64. Билбейм, 55 го. Любойун айтор. Дагы көбүрөөк айт. 55. Дагы көбүрөөк айт. 55 кабыл алабыз, жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Рахмат. Байкасак, Гүлжамал азыр жардам берип жатты да, эмне себептен? Мен акыркы жолу статистикадан окуганда Кыргызстанда 75-77 университет бар деп. 75 деп ойлогонсуз. Тең тайлашуучулар макулбу? 64 болуш керек. 64. Байкасаңыз, статистика туура эмес окшойт. Балким 55 десек болот. Чындыгында байкасак, Кундуз айым уктап жаткан окшойт. Бирок ага карабастан сиздин чалууңузга жооп берди, ошондуктан чоң рахмат Кундузга. Жана туура жоопту чогуу билип алалы.
Кыргызстанда канча университет бар? Кыргызстанда 32 мамлекеттик жана ошончо эле мамлекеттик эмес университеттер бар. 64 жооп. Ошондуктан тилекке каршы биздин Fest FM командасы упайга ээ болбой калды, бирок Үндү FM командасы биздин оюнубузда 1 упайга ээ болду. Ошондо жыйынтыгында 2-1 азаматсыздар кол чабуулар. Дагы кууп жеткенге аракет кылыңыздар. Азыр болсо алдыда бизде Fest FM келе жатат жана азыр кийинки оюнубуз болсо жаныбарларга байланыштуу болмокчу. Жаныбарды тап аттуу сүйүктүү оюнубуз. Жаныбарды тап оюнубузда бардык командалар катышмакчы. Бул жакта биздин студияда чыккан үндөрдү, жаныбарлардын үндөрдү кайсы жаныбарга ээ экендигин командалар табышы керек. Жана эгерде кыйын болсо сиздерге албетте жардам берип, кандайдыр бир ушуну кызыктуу фактыларды айтып турмакчымын жаныбарлар тууралуу. Жаныбарлардын үндөрү ирети менен болмокчу жана сиздердин өз баскычыңыздар бар. Колуңуздарда байкасаңыздар болот. Ушундай аябай сүйкүмдүү биздин курт кумурскаларыбыз десек болот. Эң негизгиси ким дал ушундөрдү тезирээк жана туура табат. Түшүнүктүүбү? Даярбызбы? Даярбыз. Ирети менен биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Fest FM биринчи басты. Өрдөк. Лягушка эмеспи? Жок. Азыр Fest FM жакын келип жатат. Кайра бир жолу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу угуп коебузбу? Fest FM. Эме Казбы? Каз. Азаматсыздар түркүмүндөгү өрдөктөр тукумунун сууда сүзүүчү куштар уруусу албетте каз. Бир упай азыр Fest FM-ге кетти. Азыр болсо экинчи жаныбарды угуп коелу. Уйбу? Уйда. Без вас. Fest FM. Биз бастоо. Сиздер да уйда ойлоп жатасыздар. Уй эмес? Музо, то есть. Дагы бир жолу угуп көрөлү. Бегемот? Бегемот. Торпок. Жок. Жардам берейин. Азыр дароо эле кимиңиздер басса, дал ушул жоопту кабыл аламын. Уйду биз ургачы деп коебуз, эркекчи. Бука. Бука. Баспайсыз. Кимиңиздер бастыңар? Биз бастык. Кимиңиздер бар? Мен дагы бул жакта азыр. Биз бастык. Жетишпей калдым. Биз бас. Биз бастык ошо. Кел кайра басам. Жетишпей калдым, келиңиздер. Экөөңүздөрдүн тең жообуңуздарды кабыл алайын. Берден упа. Кандай деп ойлойсуздар? Турали. Турали. Тара. Атын айтып коюңуздарчы. Бука. Азыр ар бир командага тең бир-бирден упай ыйгармакчымын. Үчүнчү жаныбарды угуп коелу. Арстан. Арстан дейт. Жооп туура эмес. Ягуар. Жок, дагы бир жолу угуп коелу. Уктап аткан бирок. Жок, Fest FM. Өрүлдүп атат, Келиңиздер, жардам берейин. Бул биздин планетабыздагы кургакта жашаган эң ири жаныбарлардын бири. Бегемот? Азаматсыздар, бегемот туура жооп. Кийинки 4-чү жаныбарыбыздын үнү угуп коелу. Fest FM. Бұл эме го дейм. Сафари дейт, электр бар го, эле? Жок, зебра эмес. 5-ке чейин санайм. Антилопа деп койчу эле. Жок, жооп туура эмес. Эмелерби? Орусча шакал деп коет. Чөйлөрбү? Чөйлөрбү? Жок, жооп туура эмес. Келиңиздер, дагы бир жолу жакшылап угалы жаныбарды. Жардам берейин. Эме го дейм. Түшүндүрсөңүз? Баштабам. Эме бул Африка өлкөсүндө жайгашкан. 2, 5-ке чейин. 3. Мүйүзү бар, Төрт. элек сыяктуу эле, бирок атын атам Беш. буйвол деп койчу. Жок, буйвол эмес. Салмагы 550-750 килограмм. Пилбе. Жок. Биринчи баскычтасыз.
Айтор. Мен кол менен иштейм сен. Мен иште. Азыр болбойт, келиңиздер. Азыр аябай эле жакын ушундай жардамды берейин. 5 секунд бериңиз. Даяр болуп туруңуздар. Жакшы жардам берейин. Азыр улам. Алдыңкы буттары жана мойну узун. Сене жираф, да? Үнді ФМ, азаматсыздар, жираф албетте. Ушундай үн чыгара болбойт. Эмесе, азыр биздин акыркы жаныбарыбызды угуп коелу. Үнді Бул ФМ. деген эме чарчу. Эмеспи? Жок. Жооптор бул жакта азыр адашып кетти десек болот. Үнді ФМ. Фест ФМ сиздерге мүмкүнчүлүк? Айтор. Дагы бир жолу келиңиздер, жакшылап угалы. Чөө го деп. Жок. Чычканбы? Итпи? Жок. Кайра айтып көрөйүн. Жардам берели. Кемирүүчүлөрдүн тукумунан ачууланган жаныбар ийнелерин өйдө көтөрүп селкилдетип Эме Енот. инелер бар, Биз айтсак болот. Эмеби? Енот. Орусчасын айтсак болобу? болот да, бирок Бирокпи? жок. Енот го дейм. Ёжик. Жок. Жок. Енот эмес эме. Үнді ФМ бастыңыздар. Бастым. Үнү калган сеники. Келиңиздер дагы бир жолу. Жардамды жакшылап укуңуздар. Ачууланган жаныбар ийнелерин өйдө көтөрүп селкилдетип душманга күчүн көргөзөт. Бул учурда ийнелер чыгып Дикобраз. ар тарапка учат. Дикобраз албетте кыргызча чүткөр жана жайра деп коюшат. Кол чабуулар. Азыркы учурда Fest FM командасы 2 жаныбарды туура тапты. Жана Үнді FM болсо 4 жаныбарды туура тапты. Ошондо бир халва балды биз Үнді FM-ге ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 2-2 барабар келатабыз азыркы учурда. Жана эң эле биздин дүйнө жүзүндөгү бардыгына белгилүү жана сүйүктүү ойнун өтмөкчүбүз Крокодил аттуу. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табуу керек. Бирок кыймыл менен бир катышуучусу көргөзмөкчү, экинчиси болсо тапканга аракет салат. Жана катышуучу көргөзүп берип жаткан катышуучу үн чыгарбашы керек, сөздү сүйлөбөшү керек. Жана эң негизги шарт, эгерде студияда жайгашкан нерсе болсо, сөмө менен көргөзүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Эгерде дал ушундай нерселер болуп кетсе, албетте эреже катары сиздердин жоңуңуздарды кабыл коебуз. Түшүнүктүүбү? Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Жана телекөрүүчүлөр байкагандай эле дал биздин Крокодил оюнубузду Festa FM баштап бермекчи. Кеттикпи? Ооба. Баштадык анда. Крюк. Лопатка. Жер казкычпы? Жер казабы? Көргөзөбүз. Жер казкыч, каскыч. Типа машинабы? Лопатка, крюк. Ладно, кийинки. Ручка, калем, кагаз, лак. Азаматсыз. Кийинкисин алсак болобу? Ооба, кийинкиси. Жейт. Болбойт, анткен көргөзгөн болбойт. Кийинки сөздү суранабыз. Бичи, билет, биче, билейби, танцор, танго, манго, бийдин атыбы. Кийинки. Кийинкисин сурап жатышат. Шотка, акча. Спичка, шеренке. Кабыл алабыз. Кийинкисиз. Жылдыз, асман, күн. Ой. Ойдун синоними. Асмандын синоними. Тарак. Кийинкисин сурап жатышат. Күскү селфи, сүрөт. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Биринчи сөз эң эле оңой сөздөрдүн бири деп ойлоп жатамын. Мен ойлоп жатамын, албетте сиздерге көз каранды, бирок Пылесос. пылесос аттуу сөз болчу. Эмне себептен билбейм, бирок Гүлжамал күрөк деп ойлоду. Балким башкача көргөздү, жер казып көргөздү окшойт. Жана кээ бир ушул учурларда команда
сүйлөп кетти, Эрлан дагы сизге жардам берип кетти сөздөрү менен. Ошол себептен кээ бир сөздөрдү биз кабыл албайбыз. Канча сөздү туура тапканыңыздарды албетте бир нече убактардан кийин билебиз. Тең тайлашуучулардын албетте оюнунан кийин. Крокодил оюнун азыр Үндү FM командасы улантмакчы. Жана Бектур дал кыймылы менен сөз сүйлөбөстөн түшүндүрүп берүүгө аракет салат жана сөздөрдү токтообу тапмакчы. Даярбызбы? Баштадык. Кеттик анда. Шыпырат. Эмне шыпырат? Шыпырга. Макияж, пудра, бет чудит, салон, пудра, полотенце, макияж, крем, маска, макияж, маска, кальян, акчасы да бай, доллар, клоун, капшон, үй, тегерек, машина догуч, Кийинкисин сурап жатышат. не кылат, аралы, шляпа, алма, телефон, айфон. Азаматсыз да? Кайра эле ошол сөз чыкпады. Таба элекпиз. Айфон, Убакыт шляпа. бүттү. Сөздөрдүн дагы саны бар десек болот. Азаматсыздар бул жакта байланыш аябай катуу окшойт деп ойлоп жатамын. Чындыгында байкасаңыздар эмнегедир да ошол айымдарга байланыштуу кандайдыр бир сөздөрдү камтыганда көпчүлүк учурда көп таба албай калышат да. Бул жакта Биктур эң сонун көргөзүп берди. Бирок эмнегедир токтобой бул тоналка, пудра, анан дагы бир нерсе салып жатат, салон деп кетти. Бирок чындыгында бул маска сөзү болчу. Эң сонун көргөзүп бердиңиз, аябай жакты. Клоунду кантип тапты, мен азыр ойдон келбей жатат, бирок Биктур жакшы көргөзүп бердиби же билбейм, бирок байланыш аябай жакшы экен. Кол чабуулар ар бир командага. Азыр болсо жыйынтыктайлы. Буга чейин бизде Fest FM командасы оюнубузду ачып берип, 4 сөздү туура тапты. Бизде Үндү FM командасы болсо 9 сөздү туура тапты. Кол чабуулар азыркы учурда крокодил оюнубузда 1 халва балды биз Үндү FM командасына ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-2. Азыркы учурда Үндү FM алдыга узуп кетти десек болот. Бирок биздин Fest FM командасында дагы бир мүмкүнчүлүк калды. Биздин сүйүктүү, эң оор жыйынтыктоочу оюнубузга кезекти бермекчибиз. Жана менин оюмча радио алып баруучуларга эң эле оңой оюндардын бири болот деп ойлойм. Анткени бул жакта эң негизги ушундай жардамчы албетте артикуляция. Оозундан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Оозумдан окуу оюнунун эрежеси: бир команданын катышуучусу эч нерсе укпастан наушник тагынып, экинчи командалаштын айтып жаткан сөзүн табуу керек. Командалаш болсо артикуляция менен гана ал сөздөрдү атап чыкмакчы, бирок кыймыл менен көргөзүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал сөздөр биздин экранда пайда болмокчу. Биринчиден болуп сиздер байкагандай эле Үндү FM азыр наушникти тагынып токтобой отурат жана дал ушул сөздөрдү тапканга аракет салмакчы. Артикуляциянын жардамы менен болсо Бектур азыр сөздөрдү айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берилмекчи. Колду иштетпейбиз, Колду иштетпейбиз. Аябай каттуу кыйкырбайбыз, бирок наушник тагган киши эч нерсени укпайт. Даярбызбы? Биринчи кезекте мен азыр музыканы коюп көтөрөйүн. Музыка кетти, баштамакчыбыз. Үн чыгарсаңыз болот. Анты? Банан. Пока? Банан. Банан? Да. Пудра. Музыка. Пудра. Музыка. Пудра. Бу? Дра. Пудра. Музыка. Пудра.
Булочка. Пудра. Булочка. Пудра. Кийинкиси. кийинкиси сурап жатышат. Шорпо. Шорпо. Фартук. Фартук. Галстук. Фартук. Ага. Кашык. Ачкыч. Кашык. Көргөзбөйбүз. Стол. Метро. Кашык. Кашык. Ачкыч. Кашык. Ачкыч. Кашык. Кашык. Алма. Кашык. Токтой. Кашык. 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 Алма. Кашык. Ачкыч. Кийинкиси. кийинкиси сурап жатышат. Күмүш. Күмүш. Булбул. Күмүш. Курбу. Гү. К. Ü. М. Жок. Күмүш. Ладно, кийинкиси. кийинкиси сурап жатышат. Вата. Варенье. Вата. Халва. Вата. Халва. Вата. Ага. Ват- Тамга. 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 Халва. Тамга. Ак- Тамга. Тамга. Халва. Ырчычы тамга. Сойпо. Убакыт бүттү. Азаматсыз токтобой, кол чабуулар. Чындыгында бул эң оор оюндардын бири, бирок буга чейин айткандай эле радио алып баруучуларга оңоюраак болот деп айта кеттим. Бул жакта Биктурдун эмоцияларды дагы иштеп кетти деп айта аламын. Жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр, бирок тең тайлашуучуларды дагы байкап көрүү керек. Эмесе Fest FM'ге азыр биз мүмкүнчүлүк бермекчибиз. Артикуляциянын жардамы менен азыр Эглан мырза сөздөрдү айтып бермекчи. Дал ушул сөздөрдү болсо Гүлжамал тапканга аракет салат. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи кезекте азыр музыканы чоңойтмокчубуз. Музыка кетти, бизге чейин угулуп жатат. Убакыт да кетти. Балта. Балта. Бака, балчак, бака, Балта. балта, Кийинкиси. Крем. Крем. китеп, Крем. китеп, Крем. кит, Крем. Крем. кийинки, Кийинкиси. Мампар. 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 бамбак, Мампар. пампак, Мампар. палтак, Жок, кийинкиси кетти. Театр. Театр. таш, Театр. чан, Театр. чана, Театр. Театр. балта, Жок, кийинкиси кетти. Футбол. Футбол. футбол, Барак. Барак. бака, Барак. Барак. балка, балта, Барак. 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 Кийинки. Шекер. Шекер. жөжө, чене, Шекер. китеп, Шекер. Шекер. Щетка. Жок. Кийинкиси кетти. Кийинкиси сурап жатышат. Адам. Адам. адам, Кийинкиси. Өмүр. өмүр, Бут. мөлтүр, Бут. Бут. музыка, Бут. Кийинкиси. Крем. Крем. китеп, Крем. Крем. китеп, Крем. Крем. хап, Крем. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык, кол чабуулар. Кайсы сөздү менин оюмча азыр мен бул жакта айтып кетейин. Гүлжамалга жардам катары крем аттуу сөзү болчу. Чындыгында жок, сиздерге пудра сөзү түшкөн. Ошондо табылбай калды десек болот. Бирок жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Азыр болсо бир нече убакыттардан кийин биз Озундан окуу оюнун жыйынтыктамакчыбыз. Эмесе Озундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Бул жакта радио алып баруучулар азыркы учурда сүйлөшүп алган окшойт деп ойлоп жатам. Анткени эки команда тең 4 сөздүн туура тапты. Кол чабуулар эки командага тең. Ошондо ар бир командага биз халва балдан ыйгармакчыбыз жана жыйынтыктоочу биздин ушундай саныбыз 4-3. Азыркы учурда Үндү FM командасы жеңип кетти. Кол чабуулар. Биздин нитро энергетикалык суусундугунан демөөрчүлүгүнөн ушундай сиздерге өзгөчө белектерди ыйгармакчыбыз. Fest FM ушундай жакшы келип жаттыңыздар эле. Эмне болуп кетти? Чындыгында белгисиз, бирок кичинекей болсо дагы сиздерге да активдүү катышууга ушундай белектерди ыйгарып коелу. Кол чабуулар.
Азыр болсо биздин коноктор менен телекөрүүчүлөрдү дагы бир жолу тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Фест ФМ радиосунда деп кетели. Эрлан Жумабеков жана Гүлжамал Нурбекова келип кетти. Кол чабуулар. Үндү ФМ радиосунда болсо бүгүн Токтогул Эркинбек кызы жана Бектуркалиев. Кол чабуулар. Жана биринчи кезекте албетте сиздерди дагы мен кесиптештер катары санаймын. Албетте журналистика тармагында биргеликте иштеп жаткандыктан, ошондуктан биринчи кезекте сиздерге эле кыргыз элибизге ушундай жакшы үн коштоп жана үн аркылуу эң сонун эмоцияларды ушундай тартуулаганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Өнөрүңүздөр өркүндөп өсө берсин жана деги эле кыргыз элибизге ушундай көңүл ачуучу жакшы оюн көргөзүп бериңиздерге ыраазычылык. Кол чабуулар ар бир командага. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.